Assalamu alaikum кандай турасыздар? Денсаулықтарыңар жакшыбы? Бүгүн эмне тамак жасайбыз деп манты жасайлы деп чечтик. Бuyakta камырымды жайып, манты жасаганга кириштим. Өзүңүздөр көрүп тургандай. Силер да күндө ойлоносуңарбы, эмне тамак кылабыз, эмне тамак жасайбыз кечкиге же түшкүгө деп. Көбүнчө үй бүлө чоң болгондо ушу суроо аябай жаралат го. Эмне жасасак, эмне дайындай ийсек деп. Ошол аны мен кыска видеода жүктөп ошол жака да суроо бердим эле. Кийин канчанчы классында же канча жашында камыр жуурганды үйрөндү эле деп. Анан мен 3-классында үйрөнгөм өзүм. Эжем үйрөткөн, сайкал деген эжем үйрөткөн мага. Ошол ал эжемде видеолорун көрүп жатат болуш керек. Ошентип камырымды жайып, манты жасай ийейин деп бир чоң жайымды эле бир жайайын дедим. Жайып туруп, касканын толуп калгык жакта түйүп салайын деп, кайра жайбай деп. Ошол бир жасасам көп жасайм мантыны дагы. Экинчи касканы дагы бышкандай кылып. Кайненем айтат, Жазгүлдүн 2 мантысын жегенде эле курсак тоюп калат депчи. Анысы кандай чоң мантылар жасап бышырып салмай жайым бар. Ошол да бир нерсени айтып берейин деп чечтим. Жайып жаткан өлүгүмдүн да тарыхы бар мен үчүн. Чолпон Ата шаарында квартирада жашап жүргөндө ошо өлүк жок кошунаныкын сурай берчүмүн, анан дайыма эле сурай бербейин деп. Жолдошум 2 граварка алып келиптир, жаңы. Бирөөсүн жумушуна алып кетип, эмеге растворчулаганы. Анан бирөөсү калып калат жаңы боюнча. Аны алып туруп, граварканы карасам, эме экен, сабы топ-тоголок, өлүккө жарачу экен, жеп-жеңил. Анан ал жокто аралап туруп кесип, өлүк кылып жасап алгам, ошондон бери колдонуп жүрөм. Ошондой кызыктуу окуя болгон. Менин керегиме жарап, камырымды жайып берип жаткан ушу биздин квартиралап жүргөндөгү өлүгүбүз. Азыр Кудайга шүгүр үй жайыбыз бар. Менин видеолорум силерге кызык болуп жатабы? Ким каяктан көрүп жатат? Комментарийге жаза кетиңиздер. Мага да кызык. Менин көрүүчүлөрүм кайсыл жактан көрүп жаткандыгы. Бул видеомду атайын кыргызча кылып жүктөп атам. Кыргызча көп просмотр алабы же орусчадан көп просмотр алабы деп башка видеолор менен салыштырып көрөйүн деп атам. Негизи 2 тилде алып барган канал болсун деп атайын кыргызча, орусча кылып видеолор жүктөйүн деп ошо жүктөп жатам. Түшүнүктүү эле болуп жатабы? Ошо каналымды жаңы эле ачканыма 2-3 ай болду. Каттал электер болсо катталып алыңыздар. Буюрса мындан да жакшы сонун рецепттер чыгат, видеолор чыгып турат. Кандай видеолор жагат силерге? Мен мантыларыбызды уже түйүп бүтүп, касканга салып жатам. Бат-баттан тизип. Мына бир жайым менен эле ушу 4 табагын толтурам. Дагы ашып калды меники биякта жасаган мантыбыздан. Анан экинчи партия менен бышырабыз буюрса. Мынакей биздин мантыбыз да бышып бүттү. Чыгарып жатабыз. Менин рецепттерим жагып жатса лайк, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат, баарыңарга тең.